мурдагы Айыл чарба министри, мөмө өсүмдүктөрүн өндүрүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси. Мен кыргыз менен американецтердин эч кандай айырмасын көрбөйм да. Кыргызча деген нерсе бул эптеп септеп дегендин синонимине айландырып салышкан да. Бузуку көчөттөр болот экен да. Мен кичинекей кезимде ошондой бир окуя болгон, ошону айта кетейинчи. Ой. Мен да анан көздү жумуп да секирдим. Экспортко эң көп көлөмдө чыгып аткан касык продукция. Төбүр чак. Мен депутат эмесмин азырчы. Бирок 90% депутаттарга караганда менин азыр мүмкүнчүлүктөрүм көбүрөөк. А тиги болсо жатат, жылмайып, жыргап жатат да. Анан жиним келип атат да. Эчтеке жок. Бирок бактылуу да. Собака деп коем. Урушкум келип кетти да. Эгерде жеке менчикти сыйлабасаң, ал жерден ишкерлер, инвесторлор качат. Саясатка келүү боюнча оюңуз же бир ниетиңиз жокпу? Негизи мындай саясатка активдүү аралашып кеткендин себеби бул менин атамдын жоготуу болгон. Мурунку министр таптакыр мага өчөшүп алган. Төрөбаев болсо азыр мындай жакшы мындай өчөшпөй, тескерисинче колдоолорду аябай көрсөтүп атат. Мен келинчегимди сүйөмбү же бул соодабы дегендейчи. Сизди кайсы бир кытайлык актер окшоштурушчу, э? Кичинекей кезимден баштап эле мени мындай Дуңганга окшоштурушчу. Саламатсыздарбы? Биздин көчөдө подкастында бул жолу ишкер, мурдагы Айыл чарба министри, мөмө өсүмдүктөрүн өндүрүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Тилек Токтогазиев бар. Тилек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Убакыт бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Бул жака эмне менен келдиңиз? Дагы деле велосипед менен жүрөсүзбү? Ооба, көбүнчө мындай убакытта Бишкек боюнча кыймылдаганда велосипед менен жүрүп калдым. Акыркы 4-5 жыл болуп кетти. Акыркы 2 жыл болсо бүт кышы бою, жай бою мындай эшикте -20, -25 болсо деле велосипед менен жүрүп калдым. Анан аябай ыңгайлуу. Анан жылдан жылга бул тандоо туура болгонду көрүп атам. Мындай кишилер пробкада турганда жанынан шуур деп аябай мындай учуп өтүп кетесиң жанынан элечи. Анан кээ бир учурларда шаардын сыртына чыгыш керек болуп атса, машинаны айдап калып атканда, анан ошондо дагы бир мындай эстейсиң да. Велосипед менен 15-20 мүнөт өткөн жолду машина менен 2 саат пробкада туруп калган учурлар болуп калат экен. Анан чын айтсам эмнеге машина кереги бар деген суроо жаралып калат да Бишкектин ичиндечи. Бирок азыр кандай болуп атат? Бишкек жөө жүрүүчүлөргө, велосипед менен жүрүүчүлөргө ыңгайлуубу? Анча ыңгайлуу эмес, бирок кичинеден шарттарды түзүп, бирок менин оюмча бул тармакта жүргөн активисттер, эл өзү деле мындай сунуштарды киргизип, үнүн чыгарып туруш керек да. Ошондо мындай реакция болот. 2023 жыл болуш керек. 26 августта эсимде бар. Мен вице-мэрге келгем. Ал кезде Максат Сазыкулов деген вице-мэр бар эле. Ал жаңы дайындалган болчу. Анан келип сунуш киргиздим. Ушундай мурун илгери бир Токтогул көчөсүндө бир эле мындай 1 метрге жетпеген бир велополоса жасашкан, бирок аякка парковка кылып атып эле, кийин машиналар коюп, анан ал велополоса иштебей калган да. Анан кийин болсо ошону эле айттым, ушуну реабилитация кылайлы, бирок мындай кандай кылыш керек стандарттар менен жазайлы дедим да. Жаран катары сунуш эле, кирип эле сунуш бердим. Анан эң негизгиси айттым да, биз билбейбиз ошо сиз азыр жаңы дайындалдыңыз, канча убакыт иштейсиз, канча эме болот, бирок артыңардан бир ийисти калтырып кетсеңер депчи. Анан көп иштеп атканда дагы мындай чоюп кете берсеңер, иш бүтпөйт. Ошону бир силердин атыңар ушул жакта калып калсын дегендей мындай сөздөштүк элек. Анан Максат байке дагы аябай жакшы мындай кабыл алып ошону. Анан кеттик, жасайбыз деп калды. Макул деп бүт бир иш группа түзүлдү. Бүт ар кандай анын ичинде ИИМдин кызматкерлери дагы, муниципалдык кызматтардын кызматкерлери баары чакырып, баары жасап туруп 22 сентябрда, мен 26 августта киргем, биринчи жолу тааныштык ал киши менен. 22 сентябрда чогуу экөөбүз велодорожканы ачтык. Анан бир айга жеткен жок да.
чийилди, знактар коюлду, бүт баары жазалып калды. Анан ошондо ушундай кейстер менин оюмча аябай мындай күч кубатты берет да, ишеним дагы күчөйт. Негизи жол ар бир адамдын жашоосуна түздөн түз тиешеси бар. Мындан ары ошол айдоочуларга болсун, жөө жүрүүчүлөргө өзгөчө ыңгайлуу шарттар түзүлүшүнө кызыктарбыз. Бүгүнкү күндө Тилек мырза, эмне менен алексиз Кыргызстан мөмө жемиштерди экспорттоо боюнча бир чоң пландарды койгонсуздар, буга чейин айткансыз. Жылына 1 миллиард долларлык экспортко чыгууга мүмкүнчүлүк бар деп айтылган. Бул боюнча аракеттер кандай болуп атат? Бул боюнча аябай көп иштеп атабыз азыркы учурда. Биз негизи ар бир тармакты өнүктүрүш үчүн жаңы технологиялар керек, кадрлар керек, ошону технологияларды түшүнгөн адамдар керек да. Анан ошого каржы булактарды буруп бериш керек. Мамлекет тараптан ыңгайлуу мыйзамдар, тарифтер, өзгөчө салыктар, мисалы үчүн жана экспортко керектүү шарттар түзүп берип коюш керек да. Ошол 5 шартты түзсөк, технология, кадр, акча, мамлекеттик саясат жана экспорт. Биз ушул боюнча башынан баштап ушул 5 тармакты белгилегенбиз. Эң негизгиси бул технология да. Технологиядан баары башталат. Технологияны ачуу максатында 23-жылы Италияда көп жүрдүм. Италиядан ал кезде ойлочубуз Италия эң мындай алдында депчи. Анан кийин дүйнөлүк рынокто дагы изилдеп, селекция жагынан, илим жагынан Калифорния биринчи орунда экенин түшүнүп, анан бизге дагы ошо Калифорниянын кулпунайы аябай экспортко жакшы болот экен, эзилип кетпейт экен. Жамгырдан кийин мисалы үчүн Италиянын көп селекциясы эзилип кетет да, жумшагыраак болот. Даамдуураак болот, бирок жумшагыраак болот да. Анан былтыр жазында аябай көп жамгыр жааганда эзилип кетти. Түштүктө өзгөчө аябай мындай банкрот болушту да. Калифорнийский селекция болсо ал катуураак болот. Даамдуу сорттор дагы бар. Ошолорду биз азыр изилдеп карап, анан 24-жылы мен Америкада 65 күн жүрдүм. Ошонун ичинде ошол Калифорния менен мамиле куруп, университет Калифорния бар, ошо Дэвис деген Калифорниянын университети. Булар дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турат. Булардын өзүнүн селекциясы бар, өзүнүн сорттору бар. Дүйнө жүзүндөгү питомниктер аларга роялти төлөп турат да, мындай интеллектуалдык укугун сыйлап. Анан ошо менен бул университеттин бюджети 7 миллиард доллар жылдык бюджети. Бир университет. Бир университет. Жок, бул бир университеттин агрардык колледжи. Жалпы университет андан да чоң да. Анан администрация менен биз келишимге кол койдук. Биз азыр Кыргызстан КМШ мамлекеттеринин арасынан жана керек болсо Туркияда дагы жок болгон, аларда уруксаты жок, биз болсо ошо уруксатты алдык да. Жаңы көчөттөрдү отургузганга, жаңы селекцияны. Көбүнчө жерде эски, мисалы үчүн бизде Альбион деген эң белгилүү сорт бар, ал 2003-жылкы селекциядан чыккан да, ал эски сорт. Биз болсо 2019-жылкы сортторго уруксат алдык. Ал эмне менен алар күчтүүрөөк? Анткени жылдан жылга селекционерлер ар кандай оорулар пайда болот, ошолорго туруктуураак кылып, иммунитети күчтүүрөөк болгондой кылышат, түшүмдүгү көбүрөөк боло тургандай кылат. Анан акыркы бул сорттордун текшерүүсүндө кээ бир сорттору 1 гектардан 200 тоннага чейин бергендер болуп тур да. Азыркы учурда Кыргызстандын орточо түшүмдүүлүгү 10 тонна. Калифорнияда орточо түшүмдүүлүгү 70 тонна. Абдан чоң экен айырма. Айырма аябай чоң. Биз болсо ошол 10 тонна менен 70 тоннанын айырмасы чоң. Эки тараптагы адамдар болушу мүмкүн, айтышы мүмкүн, биз ага эч качан жетпейбиз деп пессимист болушу мүмкүн да. Башка категориядагы адамдар муну мүмкүнчүлүк катары көрөт да. Мен кыргыз менен американецтердин эч кандай айырмасын көрбөйм да. Төрөлгөндө баарыбыз бирдей эле төрөлөбүз. Адамзат катары төрөлөбүз. Бирок
кандайдыр бир коомдогу чектөөлөр бар, өзүбүзгө болгон мамиле бар. Мисалы үчүн көп учурда байкасаңар, кыргыз деп биз мындай кемсинтип, өзүбүздү кемсинтип беребиз да. Кыргызча кечигип атканда кыргызча келдим деп айтып коет, же сапаты начар болсо кыргызча болор эт. Кыргызча деген нерсе бул эптеп септеп дегендин синонимине айландырып салышкан да коомдочу. Менин оюмча биз өзүбүздү кичине ребрендинг жасап, кыргыз деген тактык, кыргыз деген сапат, анан мындай эң жакшы сапаттарды ошо кыргыз дегенге биз мындай байлашыбыз керек. Эски нерсени мындай эски кыргызча деп койсок жарашып калат экен да. Ошо 2 саатка кечиккен деген эски кыргызча деп мындай кошуп коюшубуз керек да. Эскиче депчи. Кайсы бир учурда биз муну артыкчылыктагы катары көрүп, мисалы эми мындай кылсак болбойт да, кыргыз болбой калабыз го деген. Ооба да, эми кээ бир учурда мисалы үчүн бир коомчулукта бир жерде бир талаптарды коюп койсуң да. Мисалы үчүн чогулуштарда бир эрте келип же бир сапаттарды, талаптарды аябай жогору кылып коюп койсоң, эми жогору деле эмес, стандартты койсоң да. Анан сөзсүз түрдө эмне эле болуп атасың, биз кыргызбыз го деп туруп, кайра мындай коом өйдө чыгып аткан адамдарды сен эмне кыйын болуп атасың, эмне эле бөлүнүп атасың, таптакыр эле тиги японец болуп кеттиң же немис болуп кеттиңби, кечигебиз, ушундайбыз деп туруп, кайра мындай коом ылдый тарткан учурларды байкайм да. Мындай ар кандай жолугуштарда талап коесуң, болбойт мындай иштейле, жок эми биз немис эмеспиз да депчи. Немис өзүн немис дегенде алар сыймыктанып айтат. Анан немис дегенде алар өзүн мындай жалкоорок болсо дагы мен немиске болгонго татыктуу болушум керек деп ал түздөнөт да. Бизде болсо тескерисинче биз өзүбүздү кемсинтип эле мындай туура эмес бир жолдорго чүрө беребиз. Анан башында деле менде деле чын айтсам ошо коомдун мындай сөздөрү менен өзү жана кандай самооценка деп коет го, өзүбүзгө кандай бир кандай бааны беребиз дегенде, мен эми орус мектепте окуп калып, мугалимдерибиздин баары эле орус болуп жүргөндө мен мындай подсознательно ойлончумун да, орустар акылдуураак болуш керек депчи. Эсиңерде барбы, бир сантехниктер болобу же машинени ремонт кылып атканда эми орустарга берип койсок алар сапаттуураак жасайт деген бир мындай установкалар бар эле да коомчулуктачы. Чет өлкөлүктөрдү айтсак, японецтер болобу, немис болобу, американецтер болобу, алар таптакыр, андан дагы мындай акылдуураак дегенде, биз болсо өзүбүздү мындай 3-чү сорттогу адамдардай болуп, мындай бир түпкү бир подсознание жакта ошондой бар болчу да. Анан кийин болсо мен ошол бизнести жасап жүрүп, японецтер менен да иштештим, американец, немистер менен да иштештим. Анан японецтердин арасынан деле кээ бирлер мындай анчалык так эмес болгондорду көрөсүң, немистердин арасынан дагы кечиккендерди көрөсүң. Аны ойлойсуң да, жок, андай деле эмес экен. Тескерисинче алардан талап коесуң, так жүрөлү, мындай кылайлы, силер кечикпегиле, сапатты бергиле дегенде, анан кайра ойлойсуң да, биз эмне кемчилигибиз бар. Анан өзүбүздүн мындай самооценканы көтөрүшүбүз керек. Өзүбүздү мындай өйдө дагы көтөрбөй, башкаларды артка да тартпай, мындай биз кыргыз деген ким? Кыргыз деген сапат, кыргыз деген тактык. Эң жакшы нерселерди ошо кыргыз дегенге биз байлайлы. Анан ошого тактыктуу болобуз деп туруп өзүбүздү түздөшүбүз керек да. Анан ошол үчүн мен эмне кемчилигим бар деген суроо дайыма бул менден эмнеге күчтүүрөөк? Эмнеге барганда ошондой ойлор келет да. Келет да. Мисалы үчүн Американын фермери менен биздин фермердин мындай төрөлгөндө айырмасы эмне? Эч кандай айырмасы жок. Бирок бир өзгөчөлүктөрдү байкадым. Мындай өнүккөн өлкөлөрдө аябай бир специализация менен кетишет экен да. Бир тармакты алышат. Бир тармак менен адистешип, анан компаниялар дагы мындай, мисалы үчүн техника менен иштеп, жана атайын жөөктөрдү жасаган бир, алар ошо жөөктөрдү гана жасайт да. Болду, башка эчтеке ишти жасабайт. Анан бир компания ток ошо менен иштейт. Бир компания
атайын жана оорулар менен күрөшөт. Бир компания көчөттөрдү гана даярдайт, көчөтканалар бар. Башка компания упаковкаларын жасайт. Анан ушинтип мындай ар бир нерсе аябай бөлүнгөн, бири бири менен кызматташкан, бири бири менен мындай иштешкенди билишет, ишенет. Бирок коомдогу маданият мен сөзүмө турушум керек, репутациямды сакташым керек деген маданият ошол ишенимдүү бири бирине эмени бир чөйрөнү түзүп коет экен да. Анан булар ойлонбой эле бири бирине ишенип, репутациясын бузулуп кетпесин. Мен байкасаңар ошо чет өлкөдө көбүнчө компаниялардын аттары өзүнүн фамилияларынын аттарын коюп коет да. Анткени фамилиясын койгондо биз эми ар кандай аттарды бирдеме групп деп жасап коебуз. Анан 2-3 жолу алмаштырып эле бирөөсү болбой калса экинчисин ачып коет. Фамилияңарды койгондо өзүңөрдүн атыңарды койгондо жоопкерчилик болот. силер уже мындай өзүңөрдүн менин атым жаман чыкпасын деген бир ой келет да. Анан ал бизнеске дагы мамиле таптакыр башка болот. Анткени силер экинчи фамилияңар жок, экинчи атты кое албайсыңар. Ошол үчүн бизде чөйрө мындай, мен байкашымча, эч кимге ишенбейбиз. Баарын өзү жасабыз келет. Бир 5 гектар иштетип атса, 5 гектарга 10 ар кандай нерсени отургузушат. Анан бир да жагынан адистүүлүк жок. Баары эптеп жасалып калат. Анан аягында жанакы, мисалы үчүн айтпайм, клубника боюнча бизде 10 тонна орточо, тиякта 70 тонна. Мен мурун күнөсканаларды иштетип жүргөндө дагы бир жолу Германияга баргам. Германияда органикалык күнөскананын ичинде 1 чарчы метрден 80 килограмм тереткен бадыраңдычы. Мен болсо өзүмдө биякта рекордсмен болуп 25 килограмм тергем да. Эми айырмасы ушу 3 эсе болуп калат. Анан мен ойлоп атам, менден 3 эсе көбүрөөк бул терип атса, демек билими күчтүү болуш керек депчи. Анан келип сурап атам, мондай оору болсо эмне кыласыңар десем, билбейм дейт. Ондай зыянкеч болот, сен эмне кыласыңар десем, билбейм дейт. Мен билип эмне кылам дейт. Менде бул компания менен контрактым бар. Алар ушул маселенин баарын жаап турат. Анан бир нерсеге ошо таң кылдым да, бир четинен мындай аябай кандай десем, ичим күйдү да аларгачы. Аяктагы фермер кааласа жанакындай, мисалы үчүн кээ бир зыянкечтерге каршы атайын башка жырткыч курт кумурскаларды чыгарышат да. Анан ошол жакта биофабрикалар бар. Анын сапаттуу гарантиясы менен жакшы иштейт да. Эмнени кааласа, шмелдер бар жана ары сыяктуу эмени чаңдаштырганга монтип эле жеңил эле табат да. Мен Турциядан бери шмелди самолет менен алып келчимин. Кээ бир препарат бизде жалаң арзан препараттар сатылат. Анын эч кандай мындай жакшы натыйжалуулугу жок. Арзан, зыян. Мен мисалы үчүн Германиядан кээ бир препараттарды алып келип аттым. Биякта мен 1000 сомго алган нерсе тиякта 40 000 сомго аласың. Кымбат, но бирок эффект жакшы. Анан зыяндуулугу анча эмес да. Мисалы үчүн кишиге анча зыяны жок, арыларга зыяны жок. Тиякта бүт бар. Эффект бар, иштейт. Анан система, жалпы система аябай туруктуу иштейт да. Экосистемасы бар. Бизде тилекке каршы фермер өзү ученый дагы болот, өзү механик да болот, тракторист да болот, өзү сатуучу да болот, кийин агроном да болот. Ишилсе бүт жумуштардын баары өзү жасайт. Ким болбосун, кандай гений болбосун, ал бүт жагынан күчтүү адист боло албайт. Азыр ошол биздин айыл чарбадагы эң негизги проблемалар эмне экенин бир аздан сүйлөшөлү. Ага чейин баягы $1 миллиард экспортко чыгуу боюнча да, бул реалдуубу чынында? Чынында реалдуу. Кайра эле кандайдыр бир чектөөлөр бул өзүбүздүн башыбызда. Мен кыргыздын бир мындай жакшы сапатында белгилеп кетейин. Балдарга болгон мамиледе байкап атам да. Жаман нерсени айтсаң, ошо жаман нерсе көбөйөт. Жакшы нерсени белгилеп койсоң, ошо жакшы нерселер дагы көбөйөт экен да. Ошол биздин жакшы нерсебиз, биз аябай катуу мобилизация болобуз, жеңил мобилизация болобуз да. Ошо ковидтин учурунда деле көрдүк, революциялардын учурунда көрдүк. Мындай
ар кандай кайрымдуулук иштерде деле акыркы жолу эки баланын андан да көп мындай кайрымдуулукка миллиондогон долларды эл өзү мобилизация болуп акча чыгарып койду да. Мындай сапаттар көп элде жок, бизде бар. Ошол үчүн мен эмне үчүн ишенип атам, биз азыр бир жолду издеп атабыз, стандарттарды кылып атабыз. Бул ошол эле Калифорниянын стандарттарын бияка алып келели деп атабыз. Анан ал уже биздин кыргыз стандартына айланат да. Бирок кайра эле эң жогорку кыргыз стандартка айланыш керек. Чектөөлөрдүн баары жок болду. Анткени мисалы үчүн ошондой эле көчөттөрдү казактар, өзбектер, орустар, түрктөр алам десе университет бербейт. Мүмкүн эмес. Канча акча 10 эсе кымбат сатып алам десе дагы бербейт да. Уруксаты жок. Биз мамлекетибизге уруксат алып алдык да. Ошол үчүн жана 65 күндүн ичинде жүрүп ошол нерселерди даярдап, анан эсимде бар, ошол келишимге кол коюп атканда өзүнчө эле бир канатым чыккандай болуп ушунча сүйүндүм. Анткени билинбеген менен бул өтө чоң бизде мындай агрореволюцияны жасайт десем болот да. Ошолор аркылуу эле ошо башка көчөт, эски көчөт, анан жаңы көчөт баары бирдей отургузса деле, баары бирдей караса деле жаңы көчөттө тиги эски караганда 2-3 эсе көбүрөөк түшүм алат. Ошондолор отургузулдубу же эмгеле? Азыр ошо Калифорниядан алып келдик, атайын. 2 ай жүрдү жолдо. Бүт Американы машина менен өттү. Анан Джорджия деген Калифорниядан Джорджияга, Джорджиядан Атлантикалык океандан өттү. Туркиянын Мерсин шаарына келди. Мерсинден анан Грузия, Армения, Азербайжан, Каспийден өттү. Каспийден Туркмен башы деген шаарга, Туркменистандан Өзбекистан, Казакстан, анан ушинтип Кыргызстанга келди. Эмнеге андай түшүндүк? Ушундай экен логистика. Анан мисалы үчүн Россияда санкциялар болгондуктан Россия аркылуу дагы мүмкүн эгер санкция болбосо бир Новороссийск болобу же башка шаар аркылуу батыраак келмек да. Бул эми Американын товары болгон үчүн чектөөлөр бар экен. Ошентип аябай катуу айланып келдик да. Аябай көп акча кетти. Мисалы үчүн стандартный бир нерселерди алып келгенге караганда 3 эсе көбүрөөк акча кетти го дейм. Анан буюрса бир иш болот го буюрса. Чүйдө Бишкектин жанында бир агропарк азыр ачылып атат. Бул 50 гектар жалпы территория. Ичинен азыр 5 гектарда пилоттук долбоорду баштап атабыз да. Ошол Америкадан келген көчөттөр отургузулат. Анын ичинде жанакы жабык көчөттөр да, ал эч жакка көбөйткөн болбойт да, уруксаты жок. Экинчиси азыр көлдө дагы түптө ошол Американын көчөттөрү отургузулбай калды. Бирок аякта биздин фермер, ал биздин мүчө ассоциациянын, анан биз атайын калифорнистер менен биргеликте немистердин дагы колдоосу менен мындай чогуу бир ишти жасадык да. Мектеп агрономдордун мектебин ачканбыз. Анан Кыргызстандын 40 аймагынан, 40 районунан жок дегенде бир агрономду тандап алганбыз. 300 киши заявка калтырган. Ошо 300 кишинин арасынан 50-нү тандап алдык. Кээ бир райондордо кулпунай көп өстүрүлгөн жактарга 2-3 киши квота берип койдук. Ар бир райондо бизде бирден агрономубуз бар да. Анан эң алдыңкы профессионалдар дүйнөлүк стандарттагы эң алдыңкы. Алар керек болсо Испанияга барса, Италияга барса, бизди үйрөтүп кеткен адамдарга тиякта агрономдордон мындай кезек туруп калат да. Алар мындай легенда болуп саналган адамдар. Анткени бирөөсү мисалы үчүн дүйнө үчүн жаңы 7 орунду аныктап таап, анан китептерге киргизген. Андай оорулар жок болчу, ошо ооруларды аныктап туруп илимге кошкон салымы да. Көп китептердин мындай анын жана статьялары ошол киргизилген да, колдонулат. Макалалар. Кээ бир эмелерибиз бар. Глен деген бир фермер келди. 250 гектар жерди иштетет. Жалгыз. 250 гектар, орточо 70 тонна сатат. Бир жылда 70 тонна бир гектардан алат. Бир жылда где-то $70 миллион
оборот да. Ошол практик фермер Кыргызстанга келип биздин фермерлерди үйрөтүп кетти. Биз аларга биякта бүт ошол авиабилеттерин төлөп бердик, жатаканасын төлөп бердик, отелдерде гана жатышат. Бирден, экиден, үчтөн биздей болуп жатпайт. Ар бирин өзүнчө кылдык. Жакшы тоздук аябай. Анан бизде ошол Калифорния менен аябай мындай жакшы кызматташуубуз башталды да. 2 жыл болуп калды, былтыр баштагам, 24-жылы. Бул жылы дагы ошол уланып атат. Биз былтыр ноябрда барып келдик, өзүбүз көзүбүз менен көрүп келели, жана Глендин жерине көрүп алып, ушунча түз жерди даярдашат экен дедик да. Бир лазер менен аткандай. Биздин фундамент үй салып атканда фундамент анчалык түз болбойт да. Ушунча элестетип келет талаабыздын түздүгүн. Ошонун баарын көрүп алып. Бул кайда Чүйдө да, Бул азыр Чүйдө биринчи агропарк жасалат. Анан көлдө биздин ошол бир агрономдордун мектебинин бүтүрүүчүсү дагы ошол аякта 6-7 гектар жерде отургузат да. Чүйдө 5 гектар болот, аякта 6-7 гектар болот. Америкадан десеңиз бир нерсени ойлоп күлкүм келип атпайбы? Бузуку көчөттөр болот экен да. Эми бул деле мындай да, мен бир нерсени түшүндүм. Ошо көп жерлерде кыдырып жүргөндө, мисалы үчүн былтыр мен 160 күн сыртта жүрүп жүрдүм да. Элестетсеңиз, 365 күнүн ичинен 160 күн чет мамлекетте жүргөм. Анан бир нерсеге келдим, бир дагы идеалдуу мамлекет жок. Эң өнүккөн мамлекеттерге барсаң деле жергиликтүү эл нааразы. Алардын арманын уксаң, чын эле деп ойлонуп каласың да. Баланс бүт жерде болот экен. Жакшы болсо дагы жаман нерселер да болот. Анан биз башка мамлекеттерден же башка бир улуттардан бир нерсени үйрөнөбүз десек, биз жакшы нерсесин көрүп, жакшы нерсесин алсак, жаман нерсени эч ким бизге түртпөйт да. Өзүбүз эле каалабасакчы. Анан мен өзгөчө ушул американецтер менен, немистер менен, японецтер менен суктанган, голландецтер менен дагы суктанам. Булардын менталитеттери башкачараак. Сөзгө аябай бекем болот. Биздин деле Кыргызда ошондой сөз бар да. Жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн деген. Мындай сөзгө болгон макал лакаптарда бизде мамиле таптакыр башка. Тилекке каршы коомчулукта сөзгө болгон мамиле азыр начар. Сөз берет, сөзгө турбайт, айта берет, кайта берет деген сөздөрүбүз бар болуп калды. Ошону биз өзүбүздөн мындай жок кылышыбыз керек болуп атат да. Жок деген ичара. Менде азыр мындай 4-5 бир ишкер болгон бир чөйрө бар, достор. Анын ичинен айтып атам да, келе мындай жок деген ичибизден ушундай өзөктү түзүп алайлы. Бири-бирибизге сөз берип атабызбы? Кандай маселе болбосун, кандай акча күйбөйсүңөр, сөзгө турайлы. Биз баштайлы, бул өзөк түзүлүш керек. Өзөк деген 2 киши бири-бири менен сүйлөшүп алса деле, бул уже өзөккө айланат да. Үй бүлөт курулуп атканда деле бул бир кандайдыр бир деңгээлде өзөк болуп атат да. Партнерство болуп атканда деле ал деле өзөк болот. Анан бара-бара алардын жанында иштеген адамдарга өтүп баштайт. Бул жакшы бир нерсе жугуп кете берет да. Анан сөзгө турбаган адамдарды мен кичинеден мындай четтетип атам. Алар мен сүйлөшөм, бирок көп мамиле жок. Анткени мындай сөзгө турбайт. Артка тартат. Эми ишенбейсиң да, ишеним жоголот. Ошол үчүн репутация да. Репутация деген бул эмне? Репутация деген берген сөзүнө турган адам, ошол репутациясы жакшы болот да. Эми бул система бүт жерде эле иштейт. Банктарда алайлы, алар деле кредитти каалаган кишилерге бербейт. Аякта деле кредитный история деген нерсе бар, туурабы? Инвесторлор деле силер кандай жолду өттүңөр, кандай кыйынчылыктарды өттүңөр, көйгөйлөр бар болсо дагы, бирок ошол көйгөйлөрдү кандай жолдор менен чыгып кетти ошол көйгөйлөрдөн. Башка бирөөлөрдү сатып алган жокпу, адамдык сапаттар менен мындай турабы дегендерди байкап туруп, анан инвестициялар кылат да. Бул жалпы чоң комплекстерди карашат. Жалаң гана акчаны карабайт инвесторлорчу. Адамдык сапатты да карайт. Анан биз ассоциациянын ичинен дагы ошондой бир
принциптерди бекиттик да. Бул сөзгө бекем туруу бул биринчи биздин принцибибиз. Эгерде сөзүнө турбаса, алар ассоциациядан четтелет. Мурун ассоциация ачык болчу, азыр жабык болуп калды. Биз мындай ички рекомендациялар менен гана анан ички бир өзүнчө тандоо кылабыз. Адам бизге заявкасын бериш керек, анан ошонун негизинде биз изилдеп карап, репутациясын карап, аны кабыл алабыз да. Экинчи принцибибиз бул монополияга жол бербөө. То есть биз бирөө күчтүү болуп баратса, аябай эле күчтүү болуп баратса, бирок монополия болом десе, биз монополияга жол бербеш керек. Анткени монополисттер дыйкандарга шартты начарлатып салышы мүмкүн да. Анан үчүнчү негизги биздин принцибибиз бул ошол дыйкандардын кызыкчылыгын коргоо. Бул приоритет да. Анткени мисалы үчүн бир нерсени камсыздаган жер семирткичтер саткандар, көчөттөр саткандар бар, башкалар бар, же экспортерлор бар, ошо экспорт кылгандар, же дагы башка категориялар болушу мүмкүн. Заводдор мисалы үчүн сатып алган, кийин джем бир нерсе чыгарган. Биз аларга баарына ачык эле айтып атабыз. Алар деле биздин мүчөлөр. Бирок эгерде силер менен анан дыйкандар менен конфликт болсо, ассоциация дайыма дыйкандардын тарабын коргойт. Биз алдын ала айтып койгонбуз. Анан кээде таарынышат. Биз деле мүчөбүз го, эмнеге мындай кылып койдуңар, бизге калыс болуп атпайбы депчи. Анан биздин принциптерибизди билесиңер. Ошол принциптердин эң негизги принциптердин бири бул дыйкандардын кызыкчылыгын коргоо депчи. Эң алдыңкы компания, эң алдыңкы фермер, эң алдыңкы университеттер менен түздөн түз мамиле куруп, алар менен келишимдерге кол коюп, буюрса жана 10 тоннадан биз дагы ошо 70 тоннага жеткире турган бир катуу бир секирик жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар болот да. Кайра эле өзүбүздү кайра кемсинтпей айтышыбыз керек. Американец жазып атабы, менин эмне кемчилигим бар, мен деле жазып алам деп биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Менде кичинекей кезимде ошондой бир окуя болгон, ошону айта кетейинчи. Мен тиги бийиктиктен коркчумун да. Анан дельфин деген бассейнге барсам, аякта эмне деп коет, тиги трамплин деп коебу же секире турган жерчи. 3 метрлик, анан 5 метрлик болчу да. Эми кичинекеймин, ал кезде ошо 8 жашта болуш керек, ушундай кичинекей элем да. Анан бир орус, эми чоң бала, мүмкүн мен ал кезде 8-те болсом, ал может 15-терде болчу да. Анан мен турам, ылдый карап коем, чыгып алгам. Карап коем, бирок секиргенден коркуп атам да. Аябай жүрөк дакылдайт. Анан келип алды эле, мага тийишип кетти да, "Чё, боишься, да?" депчи. Мен болсо, "Нет, не боюсь." "А чё не прыгаешь?" дейм. Анан секирип койду да. Секиргенден ылдый түшүп туруп, секирип туруп, мен карап мындай шылыңдап коет атпайбы? Ой. Мен да анан көздү жумуп да секирдим. Түшүп, анан коркуу сезим кетти. Анан бир эчтеке болгон жок. Анан кайра чыкты, ал кайра башы менен секирди. Мен уже мага эчтеке деген жок. Мен аны карап эле аны туруп атам да. Бул секирсе мен эмне кемчилигим бар деп туруп, мен дагы башы менен секирдим. Ага чейин бут менен секиргенден коркуп аткам, мындай ылдыйча. Анан бирөөсү жана 5 метрлик вышкасына чыкты. Аякка да чыкканда таптакыр мен мындай организм шок болуп атат, аябай эле бийик экен да. Аяктан секирип атат, мен дагы бул орустун эмесине колуна келип атса, мага эмнеге келбейт деген мындай менден эмне кемчилигим бар муга караганда деген ошол кичинекей кезимде аябай эсте калыптыр да. Анан кийин деле жашоодо ким болбосун мен эмне кемчилигим бар, бул кылып атабы, мен деле кыла алам деген сезим дайыма пайда болду. ошондой нерсе сизге мындай түрткү берип турат экен да, ошондой сезим. Эми эгерде эң жанакындай буларда 70 тонна болуп атса, бизде 10 тонна болуп атса, биз деле мына кыргыз айыл чарбасынын аларга караганда кыргыз фермери менен американ фермеринин эмне кемчилиги бар салыштырмалуу. Системаны эле куруп чыгышыбыз керек да. Анан менин максатым ошол системаны куруу. Агрономдорду даярдоо, эң алдыңкы көчөттөрдү, эң алдыңкы техникаларды. Биз азыр калифорнийстерди чакырсак, биздин техниканын баарын браковать этип алды, жарабайт деп койду. Анан азыр жөөктү жасаганга эле техниканы 30 000 еврога
Италиядан самолет менен алып келдирип атабыз. Мына бүгүн чөт самолет мененчи. Биздин бүт баарын болбойт деп койду. Аны мен айттым, болбойт деди, болбойт. $30,000 самолеттун алып келгени, €30,000. Самолет менен алып келгени €10,000 доставкасы эле. Самолет менен келип атат. Килтейген аябай чоң оборудование. Анан биз деле айтсак болот эле да, $3,000 деп бар мына. Ошо менен эле иштейбиз деп койсок болот эле да. Эми ушул 5-10 сантиметр бийигирээк кылат экен, ошол үчүн биз €40,000 төлөмөк белек деп койсок болот эле да. Аны айттым да, жок. Булар бизге өздөрүнүн стандарттарын айтып атат. Биз акчасына карабайбыз. Кандай болсо ошондой кылалы. Керек болсо жана Американын, Калифорниянын көчөт каналарынан, эң жакшы көчөт каналарынан барып түз заказ кылдыртып, бияка алып келдирип атабыз да. Жол киреси дагы аябай кымбат болсо дагы төлөдүк. Баарын жазып атабыз. Анткени мен бир нерсени байкадым, ар бир жумушта. Орусча бир сөз бар го, дьявол кроется в деталях дегенчи. Ошо майда нерселерден эле биз мелич деп туруп эле компромисстер кыла беребиз. Жыйынтыгында бул ошолор чечип коет математикалык жол менен эле, мисалы үчүн 0,9 мен көп биздин агрономдорго түшүндүрүп берип аткан жолум да математикалык жол. 1 деген бул стандарт. 1,1 деген бул стандарттан жакшыраак деген да. 0,9 деген болсо стандарттан 10% кичине эле мындай начарыраак. Бирок эми элестеткиле, биз өстүрүп аткан процессте жерди даярдоодон баштап тергенге чейин ошол канча операциялар жасалат. Анан ошол операциялардын, мисалы үчүн мен минимум даже 20 эле операция жасалат деп санайлы. Анан 0,9ту өзүнө 20 жолу көбөйткүлө. Ошондо математикалык санасак, бул 0,12 болот да. Потенциал 100 болуп атса, биз 0,12% эле түшүп калып атабыз. Потенциал 100 тонна болуп атса, биз 12 тонна алып аткандыгыбыздай эле болуп калат да. Анан биз бирок бул катуу эмелерди, эрежелерди бузуу эмес. Мындай катуу стандарттарды бузуу эмес. Кичине эле. Ошондо да карабайсыңар, математикалык жол менен кандай биз мындай натыйжага келип атабыз да, жыйынтыккачы. Эми ошол үчүн биз бир дагы пайызга мындай компромисстерди жасабай, эң жогорку стандарттар менен ошондой барбы, болду. Биз мындай суроолорду бербешибиз керек, жасашыбыз керек. Анан көрөбүз. Анан болбой баратса, эмнеге болбой атат деп дагы тереңирээк келишибиз керек. 5 жолу эмнеге болбой атат, анын себеби эмне, анын себеби эмне деп туруп, анан өзөгүнө жеткенде анан түшүндүрүп, ошону оңдоп коюшубуз керек. Анан уже 12%тан мүмкүн 30%га чыгабыз. 30%тан 50%га. Мисалы үчүн мүмкүн азыр калифорнийцтер деле, алар деле адам, алар деле ката жасайт, алардын деле кээ бир туура эмес болгон нерселер, майда нерсе болуш мүмкүн. Бирок алардыкы 70 тонна гектарынан чыгып атат да. Ошол 70% потенциалынан алып атышат десек болот да. Тилек мырза, ошол сиз айтып аткан ошол жаңы стандарттар, жаңы технологиялар, жаңычылыктарды кабыл алууда, ага ылайыкташууда биздин дыйкандар канчалык даяр? Канчалык иштешип кеткенге, кабыл алып кеткенге даяр деймиз? Көбүнчөсү кабыл албайт. Кымбаттыгын айтышат. Бул кымбат. Тамчылатып сугарыш системаны киргизип эмне кылабыз? Арк менен эле сугарабыз. Пленка менен жабып эмне кылабыз? Кол менен эле отойбуз дейт. Мондай кымбат көчөттөрдү алып эмне кылабыз? Өзүбүз эле көбөйтүп алабыз деп мындай жалпы көп ошондой ой жүгүртүү да. Арзандыкка качышат. Бирок анын жыйынтыгы аябай аз түшүм алышат да. Анан эми алар менен мен мындай иштешип, аларды оюн бурганга мен оюмча кереги деле жок. Биз тескерисинче өзүбүздүн бир жаңы эталондорду түзүп коюшубуз керек да. Ошол үчүн жана 50 агроном деп аткан, ушул 50 фермер. Бул жөн эле теоретиктер эмес. Булар биз фермерлердин арасынан тандап алганбыз да. Анан кээ бир фермерлерибиз уже жана 1 гектарынан 50 тонна ала тургандай жыйынтыкка чыгып атышат. Мына биздин
агро мектепти бүтүрүүчүлөр рекордсмендер болуп, бир көчөттөн 1 килограмм алып, эгерде 1 гектарда 50 000 көчөт батып атса, демек түшүмдүүлүк ошо 50 тоннага чейин жеткизгендер. Мына Кыргызстанда бизде уже ошондой деңгээлге чыккан чемпиондорубуз бар да. Буюрса эми ошолор жөнүндө биз мындай материалдарды көп жазап, чагылдырып, себептери эмне, мурун эмне каталар жасачыңар, эмне өзгөрүлдү, эмнени бияктан эмнени өзгөрткөндө силер 5 эсе көбүрөөк түшүм алдыңар деген нерсени биз мындай медиа каналдарыбыз аркылуу жайылтып атабыз да. Бизде азыр 2 каналыбыз бар. Бирөө ошол ММА ассоциацияныкы кыргызча, аябай канча 26 000дей каттоочуларыбыз бар болуп калды. Анан дагы биздин ишмердүүлүгүбүз өзбектер көрөт, көп казактар көрөт. Биз комментарийлерде өзбекче, казакча жазгандарды көрөбүз да. Анткени жана дүйнөлүк технологияларды Кыргызстанга алып келип атсак, дүйнөлүк адистерди алып келип атсак, алар баса биз Ошто агро мектепти өткөрүп атканда казактарга, Шымкенттеги казактарга дагы квота берип койгонбуз. Келип окуп кеткиле депчи. Анан биз азыр эмеде Казакстанда ишкерлердин палатасы бар, Атамекен деген. Ошолор менен алардын жетекчилери мага жазып, кат жазып, биз көрүп атабыз силердин ишмердүүлүгүңөрдү, силер менен кызматташсак болот эле деп эмеге Түркистанга чакырышкан да. Ошол жака барып биз сүйлөшүп, өзүнчө эле бир мамлекеттик делегация тозгондой эле тосушту. Аябай жогорку деңгээлде тосушуп, бизге атайын бир программаны даярдашыптыр. Анан алар менен кол коюштук келишимге. Анан биз азыр Борбор Азиялык ММА ассоциацияны түздүк да. Эми биздин эле азыркы штаб-квартирасы биздин эле ошо Бишкекте болот. Бирок биз ошо өзбек казактарды бириктирип, буюрса мындай азыркы заманбап технологияларды жалпы регионго жайылтабыз деген ниетибиз бар да. Анткени дүйнөлүк компаниялар үчүн да Кыргызстан өзү кызыксыз. Регион катары бизде канча ошо 3 мамлекетти бириктирсек, бизде 70 миллионго жакын калкыбыз бар болуп калат. Бул уже мындай дүйнөлүк рынок үчүн кызыктуу нерсе да. И тескерисинче бизден дагы бир нерсе экспортко чыгарып атканда эртерээк өзбектер чыгарып бере алат, Шымкенттен эртерээк чыгарып бере алат, биздики кечирээк берет. Бирок биз сезонду кызматташып, мисалы үчүн 1 айга көбүрөөк узарта алсак болот да. Андан баары утат. Бирок эң негизги лидерлик бизде эле калат. Эмне үчүн? Анткени бизде климаттык шарттар жакшы. Кыргызстанда апрелден баштап ноябрга чейин түшүмдө чогултсак болот. Ар кайсы жерде ар кандай, түштүктө апрель-май, чүйдө май, анан көлдө июнь-июль, август ысык учурда. Анан чүйдө кайра август, сентябрь, октябрь, ноябрь деп мындай уланып кете берет да. И ошондой учурда, мисалы үчүн, мүмкүн март-апрелдерде Өзбекстан, Шымкент зонасы бизге дагы кошуп берип коюшу мүмкүн. Анан биз тиги дүйнөлүк соода компаниялар менен сүйлөшүп атканда дагы алар сурайт да, кайсы сезондо алып келип аласыңар десе, биз айтсак болот, марттан баштап ноябрга чейин депчи. Жылдын көбүнчө бөлүгү узагыраак болот деп чыгарсак болот экен. Эми мындай айтып бериңизчи, ушул бүгүнкү күндө бизде айыл чарбада негизги проблемалар эмнеде болуп атат? Тагыраак айтып берсеңиз. Негизгилери. Эң негизгиси экосистемабыз жок. Бул жанакы мен мисал катары айткандай, мен фермермин, бирок мага эң жакшы эмелер, уруктарды табыш оор. Мага жакшы сапаттагы жер семирткичтерди табыш оор. Мага зыянкеч оорулар көп жерде эмне лимитация кылат, мындай чектөөлөр. Оору зыянкечтер. Оорулар болуп калса эле түшүм аябай азайып кетет да. Ошо ооруларды азайтсаң, түшүмүн көбөйтсөң болот. Анан ошол үчүн мен байкашымча бизде агрохимия сатылып аткан көп жерде мындай аябай арзан, анан аябай зыян болгон дарылар сатылат да. Европада көп андай дарылар уже мурун эле 80-жылдары чектөөлөр киргизилип калган, сатылбайт. Андай нерсени тияктан табыш мүмкүн эмес. Бизде Кытайдан келет,
Туркиядан келет, кээ бир мындай дженерик деп коет, мындай подделка сыяктуу нерселерди сата берет, окшоштуруп коет. Бирок анын натыйжасы жок да. Жана мисал катары айтып кетпедимби, мен биякта препарат 1000 сом сатылып атса, Германиядан 40 000 сомго алып келгем. Бирок аны мисалы үчүн 3 жолу чачасың сезондо, маселең болбойт. Тигини болсо мүмкүн жума сайын чачышың керек. Дыйкан көп учурда санабайт, ошол өзүнүн жумуш убактын санабайт, кайра чачып жүргөнүн санабайт. Кайра чачканда кандай бир дары бул стресске алып келет өсүмдүктүчү. Стресс болот, түшүмдүк ас болот, оору аягына чейин дарыланбайт. Анан оору эле эптеп эле өсө берет, кичине түшүм берет. Анан ошентип түшүмдүүлүгү да аз болуп калат. Акчасы да көбүрөөк кетет. Бирок 1000 сом менен 40 000 сомду көргөндө, ал 40 000 сомго өмүрүндө албайт да. Ал үчүн билим керек. Ал үчүн мындай жанында бир кошуна андан 5 эсе көбүрөөк түшүм алса, анан эмне болуп атат айтчы дегенде, анан бул мына мен момонларды гана колдоном деп түшүндүрүп бериш керек да. Бирок ошол экосистемабыз жок болгондуктан бүт баары дыйкандын эле мындай башына жүктөлгөндөй болуп калып атат. Ошондуктан оор. Экинчиси, бизде мамлекеттик тараптан мындай фитосанитардык жана ветеринардык, эми биз жалпы азыр айыл чарба жөнүндө айтып атабыз да, кызматтарда биздин мындай дүйнөлүк коомчулукта ошол жактан репутациябыз начар. Бизде билесиңерби эмне үчүн эт мындай чектелүү гана мамлекеттерге сатышы мүмкүн да, кыргыз этичи. Эмне үчүн? Анткени биз эл аралык эпизоотиялык бюродо кара тизмедебиз да. Бизде ар кандай учурларда жана сибирская язва болобу, башка бир оорулар, яшур деген окшогон дүйнөдө мурун эле жок болуп кеткен оорулар бизде ачактар бар деп. Ошол үчүн Европага биз эт сатып албайбыз, Кытайга сатпайбыз, Кореяга сатпайбыз. Алар биздин жалпы мамлекеттик стандарттарды аябай төмөн деп кабыл алып, экспорт ошондон чектелип калган да. Кээ бир эле мамлекеттер, Иран, Дубай, араб өлкөлөр именно мисалы үчүн жана бир койдун этине гана уруксат берет. Анткени жана көп оорулар бул бодомалга тиешелүү, а бул болсо нишабыз бар да, халал нишабыз бар, ошол жакка кирип иштеп атышат да. Эпизоотиялык фитосанитардык карантиндик кырдаал дагы начар болгондуктан дагы бул экспортко түздөн түз ошол таасири тиет. Мисалы үчүн Кытайга Чили бир жылда 3,5 миллиард долларга когон гилясты сатат да. Бир эле черешняны 3,5 миллиард долларга сатат. Эмне үчүн? Анткени Чилинин фитосанитардык коопсуздугу өтө жогорку деңгээлде коюлган да. Чилиге каалаган нерсени киргизе албайсың. Алар катуу текшерет, бирдеме болсо чоң штрафтарды салат. Анан эмне үчүн алар коркпойт? Анткени ошол коопсуздукту жасап берип койгон үчүн Чилиден чыккан продукция да таза деп Кытай коркпойт да. Кытай жашыл коридорду ачып берип койгон. Эгерде Чилиден келсе, Чилиден ар кандай зыянкечтер өтүп келбейт, оорулар келбейт, таза. Ошол үчүн биз өткөрөбүз деп койгон. Бизден продукцияны азыр сатайлы десек дагы мамлекеттик чектөөлөр бар. Ишкерлерибиз күчтүү болушу мүмкүн, бирок мамлекеттик кызматтарыбыз дагы өзүнүн жумушун аябай жогорку деңгээлге көтөрүш керек да. Көп мен ошону байкачым, кээ бир компаниялардын жеке ошо компаниялар аябай күчтүү болот бизде. Бирок мамлекеттик кызматтардын стандарттары аябай жогорку болбогондуктан башка сатып алуучу компаниянын стандартын кабыл алат, жакшы деп, бирок мамлекет өткөрүп алат да. Мына биринчини айтып кеттим, бул жана экосистема жок болгондугу, жалпы жакшы каражаттар жок да биздечи. Жакшы технологиялар Кыргызстанда бар болуш керек. Бар болсо жакшы технология менен результат жасайсың. Болбосо
эптеп септеп эле кайра эле кете берет да. Экинчиси бул мамлекеттик жана кызматтар жакшы иштеш керек. Анан көп дагы мындай кайра эле биякта менин оюмча жалпы мамлекеттик саясаттагы бизде көбүнчө айыл чарбаны азык түлүк коопсуздук максатында гана көрүшөт да. Демек, мисалы үчүн картошка өсүш керек, дан азыктар өсүш керек, жер жемиштер өсүш керек деп биз мындай арзан баадагы продукцияга басым жасайбыз. Мамлекеттик саясатта ушундай да. Бизде бирок мындай жол менен мындай бул берекеси жок да. Мисалы үчүн эстесеңер, эң мындай экономикалык жактан көп салымды кошуп коюп кеткен кайсыл айыл чарба продукция бар Кыргызстанда. Экспортко эң көп көлөмдө чыгып аткан кайсы продукция? Фасоль. Төө бурчак. Фасоль ага чейин таласта өсчү эмес. Бирок бир учурда, ошо менин эсимде жок канча жылдары, бирок келип, жаңы өстүрүлүп, жок жерден пайда болуп, экспортко чыгып, анан акча айылдарга куюлуп, таласта жашоо деңгээл фасоль менен мындай орточо көтөрүлдү да. Аябай көтөрүлбөсө дагы, бирок салыштырмалуу көтөрүлдү. Ар бири машинелүү болуп калды, үйлөрүн оңдошту, ремонт жасашты, забор салышты дегендейчи. Эмне үчүн? Анткени бул экспортко чыга турган, сырттан акча куюла турган тармак да. Биз дагы азыр көбүнчө ушул экспортко бурушубуз керек. Арзан нерсени кошуналардан деле сатып алсак болот да. Албетте коопсуздукту камсыздашыбыз керек. Минималдуу бир запастарыбыз бар болуш керек. Өзүбүздүн жерлерибизди иштетишибиз керек. Ошол үчүн чек ара жабылып калса же бирдеме болуп калса, конфликттерибиз болуп калса, өзүбүздү камсыздагандай көлөм бар болуш керек да. Бирок ошол эле учурда көбүнчө фокусту мен эмеге сунуштамакмын, ошол экспортко чыга турган тармакка. Анан ошондо гана айыл чарбабыз берекелүү болуп калат. Элге берекелүү болот да. Соодада береке деп коет го. Ошо тышкы соодада береке да. Ички соодада жок. Мисалы үчүн картошка жылда эле баасы начар болот эле. Мына бул жылы башка мамлекеттерде дагы картошка жакшы өспөй калып, бизде дагы көтөрүлдү, бирок ошондо дагы эмне болуп атат? Кытайдан келди. Туурабы? Бул базарда. Кытайдан келди. Элестеткиле, Кытайдан өстүрүлүп, ташылып келип, анан бияктан арзаныраак сатып атат да. Ал жакта чоң потенциал жок андай продукцияларда. Ошол үчүн мен кайсы тармактарда чоң потенциалды көрөм? Ушул мөмө тармакта экспорттук потенциал эң чоң. Муну мындай $10 миллиард жеткизсе болот да, башка мөмөлөрдү кошкондо дагычы. Дары чөп тармак, бул аябай перспективасы жакшы, анткени фармакология жактан, косметология жактан өстүрүлө турган бир дарыларды жасап, анан аяктан дагы аябай кымбат баада сата тургандай мүмкүнчүлүктөр бар да. Биз кымбат баадагы нерсени экспортко чыгара тургандай ойлонушубуз керек. Анткени Кыргызстанда деңизге биз чыга албайбыз. Бизде эмне болбосун бир нерсени өндүрсөк, бир жака кардарыбызга жеткизебиз десек, жол киресе эле көп нерсесин жеп коет да. Ошол үчүн картошканы бияктан өстүрүп Россияга сатабыз десек, Россиянын фермери биздин жол киреси кымбат болгондуктан ал ошол жол киресин минусовать этип туруп баасын ылдыйраак коюп койсун, биздин картошка сатылбай калат да ал жердечи. Ошондой эле бүт тармактарда ошондой принцип менен биз карашыбыз керек. Дагы үйрөндөр бизнестин өнүктүрүшүбүз керек. Бул жер жемиштердин үйрөндөрү, уруктарды көбөйтүп, өстүрүп, бул дагы аябай кызыктуу ниша. Анткени мисалы үчүн Голландия билебиз, дүйнө жүзү боюнча экинчи орунда турат айыл чарба өндүрүшү жагынан. Аянты Ысык көл областынан кичинекей, бирок айыл чарба жагынан экинчи орунда турат. $100 миллиард айыл чарба продукциясын өндүрөт. Ошонун эң негизги өзөгү бул үйрөндөр. Биз деле ошондой дүйнөлүк корпорациялар менен байланышка чыгып,
коркпошубуз керек экен да. Алар деле адамдар, эч кандай алар бир мындай кадимкидей эле адам, ким болбосун. Мен мисалы үчүн Сингента деген эң чоң уруктар бизнесинен эң чоң компания бар дүйнө жүзү боюнча. Обороты 10 миллиард доллардан ашык. Ошонун президенти менен 2017 жылы таанышкам да. Экөөбүз жеке жолугуп сүйлөшүп, анан бизге көңүл буруп койгула деп койгон. Анан бизге агрономдор жөнөткөн болчу ал кезде, мен Күнөскана тармактанчы. Анан азыр деле бизде түз байланышыбыз бар. Азырга чейин ал президент ошол Сингентанын. Анан бизде аябай чоң потенциал бар. Ошол уруктарды биякта өстүрүп, анан ошол эле макул Сингентанын брендине бияктан өстүрүп беребиз. Алар сатат да. Биздин максат биз только өстүрүп берип коюш керек. Бирок мисалы үчүн жана черри деген помидорду билесиңер да. Ошонун 1 килограмм уругу $20,000 турат. Эми ал жана пакеттерине салып алып туруп 10 грамм, 5 грамм деп сатышат да. Ошону мисалы үчүн $100 сатат, ушундай да. Килограммны айлантканда элестеткиле, биз самолет менен жеткизсек дагы $20,000 товарды самолет менен мейли $5 болуп кетсин дейли. $5 менен $20,000 салыштырсаң, доставкасы аябай эле мындай тыйын эле болуп калат да. Бирок аябай чоң базар. Ал базар ондогон миллиард долларлар менен саналат да. Анан керек болсо, эгерде аны дагы технологиясын туура алып келип, айыл-айылдарга жайылтып, айыл-айылдардан үй бүлөлөр өзүнүн огородунан баштап, анан талаага чыгарып, үрөндөрдү гана өстүрсө. Үрөндү өстүргөн эмнеси жакшы? Бузулуп кетет деп коркпойсуң да. Ал итак эле бышып кетет, анан үрөн чогултасың. Көп маселелер жаралбайт да. Бизде японец менен корейцтер дагы ошондой долбоорлор жасаган. Анан Кыргызстандан кээ бир үрөндөр, ошол эле Ашкабактын үрөндөрү болуш керек, Кыргызстандан Японияга сатылат да. Азыр деле сатылат болуш керек. Анан форельге окшогон, мисалы үчүн бизде тоодогу мына шараккан аябай жакшы сууларыбыз бар, таза сууларыбыз бар мөңгөдөн. Ошону дагы пайдаланышыбыз керек. Бизде көп резервуарларыбыз бар. Жана Токтогул суу сактагыч жактагы канча деген миллиондогон кубометрлер агып турат. Ошону пайдаланышыбыз керек да. Анан ошондой дүйнөлүк рынокты изилдеп, экспортко чыга турган тармактарды белгилеп, анан ошол жака бир мамлекеттик долбоорлорду баштап, ишканаларды, дүйнөлүк чемпиондорду чакырып, алар менен мисалы үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп туруп, шарттарды түзсө болот. Кайра эле ошол сбыт маселе да, сатуу да. Айыл чарбада эң чоң маселе ким дыйкан менен сүйлөшсөң, сатуу жагына турат да. Анан бирок кайра эле биз деңизге чыга албагандыктан аябай көп рисктерибиз бар. Ошол үчүн самолет менен жеткизе тургандай кымбат баалуу продукцияны өндүрсөк, керек болсо чектөөлөр болсо дагы биз самолет менен каалаган жерге жеткизе алабыз. Бул биздин мындай эгемендүүлүктүн бир түрү болуп калат да. Андан тышкары массалык түрдөгү өндүрүлүп аткан нерселерге биз аны кайра иштетүү жагын ойлонушубуз керек да. Биздин дагы Кыргызстан аймактагы бул жалпы Борбор Азиянын хабына айланса деген кыялым бар. Анткени Өзбекстан менен Кытайдын чек арасы жок. Өзбекстандын продукциясы Кыргызстан аркылуу же Казакстан аркылуу Кытайга кирет да. Анан Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча, ошол регион боюнча сублимация деген технологиянын лидерине айланыш керек деп эсептейм да. Сублимация деген бул продукцияны толугу менен кургатылат. Атайын вакуумда кургатылат. Биринчи -40ка чейин муздатат, анан муздан кургак болуп калат да. Суусу чыгып кетет, болду. Бул технология Nestle деген компания 1886 жылы ойлоп тапкан. Ошо менен дүйнө жүзүндөгү эң чоң корпорация тамак аш тармагында. Бул Nestle компания ошол биринчилигин бере элек эч кимге. Алардын обороту ошо $100 миллиард
доллардан ашык да. Бул эң чоң корпорация болуп саналат. Анан биз алар менен дагы баса алардын дагы вице президенти менен 19-жылы болуш керек, мен жолугуп келгем. Кырдаалды түшүндүрсөм, ал айтты, ооба бизге кызыкчылыгыбыз бар. Борбор Азия эгерде Кытай базарын камсыздап берсе, анткени Америка менен Кытайдын соода согушу үчүн бизде алардын Nestle компаниянын өкүлчүлүгү бар да, заводдор бар Кытайдачы. Аларга чийки зат жетишпейт тур да. Анан менин оюм, концепциям мындай: Кыргызстанда алардын Nestle компаниянын талаптарына жооп берген заводдор ачылыш керек. Арзан жер жемиштер, мөмө жемиштер Өзбекстан, Тажикстандан бизге келип, бул жакта кайра иштетилип, кайра уже кошумча нарк баасы менен биз Кытайга полуфабрикат катары сатышыбыз керек да. Анан алар болсо уже чоң мисалы үчүн тиги мешок-мешоктоп өздөрүнүн станокторуна аралаштырып туруп, жана Магиге окшогон порошокторду жасашат да. Мисалы үчүн Маги деген бул Nestle'нин бренди да. Көп буларда жүздөгөн бир ар кандай түрлүү брендтер бар, шоколадтар бар, көп нерсе. Учурунда 60-жылдары Бразилиянын өкмөтү Nestle компаниясына кайрылып, кофебиз бузулуп кетип атат деп, бир ошо чечим чыгарып берилечи, технология алып келип берилечи деп туруп, анан Nestle компаниясы өзүнүн илимий тармагында кишилерин жөнөтүп туруп, анан кофени сублимация кылат. Анан ошондон сублимированный кофе, 3 в 1 деген сууга коюп туруп эле кипяток куюп койсоң, уже даяр кофе иче турган нерсени Nestle компаниясы бир килтейген чоң мамлекеттин бир айыл чарбасына чоң салым кошкон кейс да. Ошол үчүн биз дагы уялбай, коркпой, алар деле биздей болгон адамдар сүйлөшүп, макулдашып, бир алдын ала мындай, мисалы үчүн 30-жылы биз каяка барабыз, 35-40-жылы каяка барабыз, ошондой мамлекеттик саясатты бекитип атабыз, ондай стратегияны бекитип атабыз. Силер бизге келгиле, биз силерде кепилдикти беребиз, жер беребиз, шарттарды түзүп беребиз, салыктар мындай болот, 40-жылга чейин дорожный карта түзүлөт, ошол карта менен биз кыймылдайбыз. Эгерде биз тараптан сөзгө турбасак, силер бул эл аралык арбитражга кайрыласыңар, ошол жактан баары чечилет деп, мисалы үчүн баарын так жолдорун көрсөтүп койсо, андай чоң корпорациялар Кыргызстанга киргенге кызыгы бар да. Бирок бүгүнкү күндө бизде бизнес кылуу эркинби? Бизнесте эркиндик кандай сынагыңыз боюнча? Негизи эле бизнесте эркин коюп койгон жакшыбы же көзөмөл болуп турган жакшыбы? Баланс болуп туруш керек экен. Анткени биздин мөмө тармакта деле байкап атам, биз шарттарды гана түзүп беребиз, таза түзүп беребиз, бирок кээ бир учурда жана кыска мөөнөттүү ой жүгүртүү менен эптеп эле бул жылы акча көбүрөөк жасап салам деп туруп, жана көп стандарттарды сактабай, анын кесепети катары дыйкандар кыйналып калган учурлар болуп калат да. Мисалы үчүн ошол эле көчөттөрдү алып келип атканда, оорулуу көчөттөрдү, арзаныраак көчөттөрдү алып келип салып сатып ийет. Анан ошондой учурларда мисалы үчүн биз кандайдыр бир көзөмөл киргизилиш керек, кандайдыр бир регуляция киргизилиш керек экен да. Анан элдин аң сезимине жараша, өсүшүнө жараша регуляция азайып туруш керек да. Канча аң сезим көтөрүлгөн сайын регуляция азая бериш керек. Менин оюмча тармактар ар бир жерин өзүнчө караш керек. Кайра эле мен мындай жакшы жактарды байкагым келет. Жалпы мисалы үчүн ошол эле велодорожканы жазып атканда мен ойлоп аткам, парковка кыла беришет болуш керек, жүрбөйт болуш керек деп коркуу сезим бар болчу да. Бирок жок, көп учурда бош. Биякта пробка, толтура машиналар турат, бирок велодорожкабыз бош. Демек, аң сезим, элдин аң сезими өсүп атат да. Мурун билесиңерби, пробкалар, светофорду деле линияны караш эмес, эмеге перекресткага чыгып кетчи, анан кийин камералар киргизилип, кандайдыр бир регуляция кирди, бирок азыр аң сезим эле өзгөрүлдү. Азыр камера жок болгон жакта деле стоп линияга жетпей токтошот, туурабы? Демек, аң сезим өсүп атат да. Анан жалпы эркиндик жөнүндө айтсам, мен бир негативдүү мындай жакшы жактарыбыз бар, бирок эң негизги зыян азыр алып келип аткан бир тенденцияны көрүп атам. Бул жеке менчик мүлккө болгон мамиле.
сыйланбай атат да. Бул ыйык нерсе, бул акыркы мындай жүздөгөн жылдарда кылымдарда тастыкталган мыйзам. Кайсыл мамлекет болбосун, диктатуралуу, демократиялуу, монархиялуу, республикалуу, айырмасы жок. Федеральныйлуу же унитарнылуу айырмасы жок. Эгерде жеке менчикти сыйлабасаң, ал жерден ишкерлер, инвесторлор качат. Акыркы убакытта байкасам социалдык тармактарда активдүү болбой калдыңыз окшойт. Коомдук саясий абалга өлкөдө болуп жаткан окуяларга көз салып турсаңыз керек. Баары бир анан саясатка келүү боюнча оюңуз же бир ниетиңиз жокпу? Менин оюмча убакыт келет. Азыр болсо иш менен элекмин. Көп мындай жана экосистеманы куруу, өзүнчө эле архитектор, дизайнер болуп атам. Жаңы ошо Мөмөт Тармактын десем болот да, мындай. Анан мага кызык болуп атат да, анткени эми саясат дегенде эле бул эрежелерди, коом жашап аткан эрежелерди аныктоочу жол да. Принциптерди кандай бекитесиң, кандай эрежелерди бекитесиң. Анан менин ошондой каалоолорум бар болуп атат. Кыргызстанда 2 негизги принципти бекитип алсак, мамлекет катары. Бул жеке менчик кол тийбестиги, бул эң негизги биздин принцип болуш керек. Экинчи бул адилеттүү сот, эгемендүү. Мен бүт мамлекеттерди кыдырып жүргөндө, ошол чет өлкөдө көрүп жүргөндө, бул мамлекет эмне үчүн бай, бул мамлекет эмне үчүн өнүккөн дегенди изденип жүрүп, ушул 2 нерсени байкадым. Анан ошол кыялым бар. Эгерде жалпы кырдаал өзгөрүлүп, өзү менен азыр ушул нукка салынып барып атса, саясатка келиш деле керек жок. Эмне кереги бар? Ал жөн эле мындай жеке амбицияларбы? Жок. Андай амбицияларым деле жок да. То есть мен сыртта деле туруп, мындай экинчи кезегинде туруп, көрүнбөй деле, бирок өзүмдүн салымды кошкум келет да. Көп учурларда ошондой командаларды түзүп туруп, анан бир ишти жасап туруп, мен көбүнчө сыртка чыгып кетем. Анткени туруктуулукту да көргүм келет. Мисалы үчүн университеттен бери ошол командаларды түптөп, анан дагы эле мисалы үчүн лидер болуп турганга мүмкүнчүлүгүң бар, бирок убагында кетип калышың керек да. Кетип калбасаң баары көнүп калат күчтүү лидерге. Анан кийин сен кеткенден кийин баары кулап түшөт да. Кулап түшкөндү көргүң келбейт да. Сен как будто ары өзүң бир үйдү салып аткандай эле кылып туруп, анан тирүү кезиңде ушунун баары талкаланып атканды көрсөң, бул мындан жаман нерсе эмне? Аны ойлойсуң да, кап депчи. Капа болосуң. Ошол үчүн туруктуулукту аябай каалайм. Чын айтсам, мына акыркы негизи мындай саясатка активдүү аралашып кеткендин себеби бул менин атамдын жоготуу болгон. Бул ошол медицина тармактагы коррупциянын эмеси болду да, кесепети. Анан кийин ковидте дагы байкадым канчалык мамлекеттик система чирип кеткенинчи. Анан эми 2 жол бар эле. Же мамлекеттен башка мамлекетке көчүп, аякта шарты жакшы болгон, система жакшы өнүккөн, балдарыңдын келечеги жөнүндө, алардын билим деңгээли жөнүндө коркпогон, улуу муундун ден соолугун камсыздап, мындай жакшы бир камкордугун көрсөтө ала турган бир система болсо экен дегенди ойлондум. Анан кадимкидей ошондой бир дилеммада болгон да. Анан бирок чечимди кабыл алдым. Жок, биякта эле жашайм. Кыргызстандан жакшы мамлекет жок. Өлкө жок дейинчи. Мамлекетте дагы көп иштеш керек. Бирок Кыргызстандан жакшы өлкө жок. Эми ушул өлкөнү, бейиште болгон өлкөнү жашаганга дагы эң ыңгайлуу, келечектеги муунубуз үчүн улуу муунга дагы жакшы шарттарды түзүп берсек, мен оюмча ошол мындай жашоодогу эң негизги мындай биздин кыялдарыбыздын бири да. Ошондой кылып алсак, кийинки муунга, биздин кимде жазылып аткандай урпактарга өткөрүп берсек, мен оюмча бул өзүбүздүн миссиябызды аткаргандай болобуз да. Ошо анан ал кезде өзгөчө дагы эмнени байкагам? Криминал күчтүү болчу.
Матраимов баш болгон коррупция күчтүү болчу. Мен азыркы бийликке Матраимов, Көлбаев күчүндө болуп турган кезде көз карашым аябай начар болчу. Мен аларды марионетка катары кабыл алчумун. Көлбаев менен Матраимовдун марионеткасы деп кабыл алчумун да. Кийин болсо Көлбаев ликвидация болгондон кийин, Матраимов отургузулгандан кийин көз карашым өзгөрүлдү. Бул мындай кандайдыр бир чоң сигнал болду да. Коррупция менен криминалга согуш жарыяланды. Бул чоң жетишкендик деп эсептейм. Колдодум. Таң калдым. Аябай таң калдым. Анан кийин болсо башка мамлекеттерде жүргөндө дагы Америка барсаң деле Американын наразы. Аябай наразы болчу азырчы. Европа жүрсөң немистер наразы, итальянецтер наразы, баары эле наразы. Германияда эмне болуп атат мисалы? Анан ойлойсуң да өмүрүңдө эч качан ыраазы деле болбой эткенсиң. Эми мамлекетте албетте бир периодта жакшы период болуп калышы мүмкүн, бир периодта жаман болуп кетиши мүмкүн. Анан мен мурун эгерде аябай мындай идеалист болуп жүрсөм, ушундай гана болуш керек деп жүрө берсем, азыр болсо түшүндүм да, кээ бир учурда мындай дем алып туруш керек экен депчи. Мындай Күткөндү билип, күткөндү билип, убакыт кичине өтсүн дегенди көрүп, мындай убакыт кээ бир нерсени, мисалы үчүн Генри Форд айткандай, 9 аял бир баланы бир айда төрө албайт дегендейчи. Кээ бир процесстер убакыт өтүш керек. Азыр деле мисалы үчүн эң негизги мен кубаттаган нерселер бул криминал менен коррупция менен күрөшкөндүгү. Бул чоң жетишкендик деп эсептейм. Жалпы айтканда башка мамлекеттерде дагы, өнүккөн мамлекеттерде эле аякта дагы жакшылар бар, жаман нерселер бар. Кээ бир нерселерди сүйлөшкөндө мен дагы мындай ойлонуп койдум да. Американын кээ бир көйгөйлөрү биздин мамлекеттин көйгөйлөрүнө караганда алардыкы аябай эле оор да, абалчы. Россияныкы андан 5 бетер оор болуп атат. Анан салыштырмалуу мен көзүм жетип атат, Кыргызстанда депутаттыкка аттанбай деле, министр болбой деле көп учурда мына вице-мэрге кирдим, жаран катары. Ооба, мүмкүн эми ал тааныган үчүн дагы ушундай мамиле кылды го дейм да, бирок бул деле кандайдыр бир мен социалдык актив бар экендигимди түшүнүп атам. Ошол менен барып сүйлөштүм, жыйынтыкка келдик. Бул эмне саясат эмеспи? Бул деле кандайдыр бир деңгээлдеги позитивдүү саясат. Анткени биз чөйрөнү өзгөртүп атабыз жакшы жага. Мындай жалпы нерселер менен эмес, мындай ар бир тармактар. Азыркы мөмө тармакта иштеп аткан деле бул саясат. Анткени биз айыл чарба министрлик менен тыгыз кызматташып атабыз. Мурунку министр таптакыр мага өчөшүп алган. Төрөбаев болсо азыр мындай жакшы мындай өчөшпөй, тескерисинче колдоолорду аябай көрсөтүп атат. Биз мисалы үчүн көчөттөрдү алып келгенге НДСти алдырдык да. Бул ар бир гектарынан где-то $2000 чейин экономияга алып келип атат да, дыйкангачы. $2000 эми чоң акча да. Жакшы жактарын кубаттап атам, жаман жактарын айтып коюп атам. Ошол үчүн мындай жалпы иш менен мисалы үчүн азыр өзүмдү бир жаңы ролдо азыр көрөйүн деп атам. Бул ассоциацияда ошол бир тармакты аябай күчөтүп, экспортко жана миллиардка жеткизип, анан ушул тажрыйба менен мен кийин өзүбүздүн коомубузга, мамлекетибизге тажрыйбамды сунуштаганга мүмкүнчүлүгүм болот да. Бирок чын айтсам мен мындай көбүнчө аткаруу бийлик тараптагы нерселерге мага жакыныраак экен да. Анткени депутат, мен өзүм деле министр болуп турганда байкадым, депутаттар келчи, өзүнүн көп учурларда жеке менчик, жеке өзүнүн маселелери менен келет да. Анан айтасың, кечирип койгула, мен жаман көрсөңөр дагы, бирок элдин шарты кандай болсо силердики да ошондой болот. Баары бирдей кезекте турат деп ушундай мамиле кылып койчумун. Анан өчүн алышчы. Тияктан трибунадан чыгып алып, тийишип. Анан билесиң эмне үчүн жазып атканынчы. Бирок депутаттын дагы өзүн биз мындай баркын көтөрүшүбүз керек. Депутаттар дагы тажрыйбалуу болуш керек. Депутаттар дагы мындай коомдун аксакалдары болуш керек да.
аларды дагы тиги өкмөт дагы сыйлаш керек. Өкмөт алар менен урушпаш керек, сөгүнбөш керек. Алардын өзүнүн орду бар да. Бара ошол президенттин ролу кандай, парламенттин ролу кандай, өкмөттүн ролу кандай. Азыр дисбалансты байкайм. Аткаруу бийликтин мындай доминациясы байкалат да. Ал баланска алып келбейт. Чоң кризис азыр парламент кризисте турат да. Депутаттардын, мен чын айтайынбы? Мен депутат эмесмин азырчы. Бирок 90% депутаттарга караганда менин азыр мүмкүнчүлүктөрүм көбүрөөк. Чын азыркы министрлер менен барасың, сүйлөшөсүң, түшүндүрөсүң, жакшы түшүндүрүп, жакшы ниетиңди көрсөтүп эметип койсоң, кабыл алат, колдоп берет. Мен гарантия берем, алар эгерде депутат келип азыр ошо кээ бир нерсени сураса, кабыл албай деле коюшу мүмкүн да. Ошол үчүн ички мындай ички өнүгүү ар бирибизде болушубуз керек да. Менде деле мисалы үчүн азыркы ошондой период да. Өзүмдү жаңы бир ролдорду табып, ата катары дагы анткени 20-21 жылдары мен толугу менен ошо саясатка кетип, бизнести токтотуп, үй бүлөгө минимум убакыт келип кетип, анан азыр ата болгонду дагы кандай жаңыча үйрөнүп атам десем болот да. Ошол жакта 2 балам бар. Былтыр мисалы үчүн аларды биринчи жолу ошо чет өлкөгө алып барып, Италияны көрсөтүп, архитектураларын, тарыхын изилдетип, мындай программа менен алып барып келдим да. Эмне үчүн Пантеон мисалы үчүн 2000 жыл мурун салынган экен. Дагы эле турат. 2000 жыл мурун салынган. Анан айтам, биз мисалы үчүн 150 жыл мурун эмне кылып жүрдүк элек. Биз эми мына азыр суктанып атабыз чогуу үй бүлө катары. 1000 жылдан кийин Кыргызстанга туристтер келгенде алар эмне менен суктана тургандай кылсак болот депчи. Мындай бул ички өнүгүү да. Менин оюмча ар бир институттагы, биздин соттор дагы ичинен ички трансформациядан өтүш керек. Сырттан аны президент кылып албайт. Парламентти дагы сырттан президент күчтүү кылып албайт. Ичинен өзгөрүүлөр башталып, анан ичинен лидерлер пайда болуп, ошол лидерлер парламенттин атынан парламенттин мындай баркын көтөрүп бериш керек да. Сотто дагы ошондой бир лидер пайда болуш керек, ал дагы айтыш керек, президентке сыйлайбыз, бирок мындай чектерди коюп коюш керек да. Бул сиздин тармак, бул биздин тармак. Бияка киришпейсиңер. Жана баланс, бийликтин бутактарынын балансы болуп туруш керек. Бири-бири менен кызматташ керек, бири-бирин чектеп туруш керек. Ошондо гана туруктуу өнүгүү болот да. Биздин Кыргызстан катары дүйнөдөгү миссиябыз кандай? Кыргыз дүйнөгө эмнени бере алат? Немистер машинаны алып келсе, американецтер интернетти, телефонду алып келип атса, биз келечектеги дүйнөгө 21-кылым, 22-кылымда Кыргыз дүйнөгө эмнени бере алат дегенди ойлонуп, ошондой бир жаңы жаратмандык идеяларды, концепцияларды жаратып, дүйнөнү мындай багындыра турган идеялар менен, жаратмандык менен, жаңы инновация, технологиялар менен биз таанылсак деген кыялым бар да. Бирок анын үчүн биякта жашаган эл өзүн бактылуу сезиш керек. Дүйнө жүзүндөгү таланттар Кыргызстанга көчүп жашагысы келиш керек да. Анткени эки эле жол бар, же бизден кетет, же бизге келет. Мен Америкадан келген конокторду ушунча мындай жакшы биякта аракет кылдым, тосуп эметкенден. Кээбирлерди бияка мындай тартып келейин деп атам да. Анткени алар азыр Америкада болгон абалга наразы. Таптакыр болбой атат деп эметип атат. Келди анда биз биякта шарт түзүп берели. Силерде болгон адистер бизге сөзсүз керек. Айлык десеңер, азыркыдай айлыкты Америкада канча алып атсаңар, биз деле төлөп бере алабыз. Бирок зато биз дүйнөдөгү эң алдыңкы технологиялар Кыргызстанга алып келип атабыз да. Ошондой кыялым бар. Кыргызстан дүйнөдөгү таланттар үчүн эң жакшы мындай алар ойлонот да. Бара-бара баарыбыз көчмөн болуп атпайбызбы? Каалаган жакта жашап турабы? Интернет аркылуу иштеп. Ошондой эң жакшы шарттарды түзсөк,
коомчулугубуз дагы аябай бири бирине сый урмат менен мамиле кылган, маданият жакшы болсо, биякта баары жашагысы келет да. Ошондой нерсени жасаганга саясат керек. Ошол үчүн саясат дагы жаман сөз эмес, жаман түшүнүк эмес. Саясат деген бул инструмент. Бирок ошо сиздин кыялыңыз кандай, саясатка эмне үчүн баратасыңыз, ошол маанилүү да. Түшүндүм. Адатта сизге эмне жардам берет ушундай бир позитивдүү ойлонууга, ушундай жакшы нерселердин болушуна ишенүүгө? Мисалы, сизге түрткү берип турган эмне, сапатыңызбы же бир ишенимби? Мен эки нерсени байкайм. Адам эки толкунда жашайт экен да. Бирөө өйдө тартып кеткен толкундар, бирөө ылдый тартып кеткен толкундар да. Анан табиятта дагы ошондой нерселер көрөсүңөр. Мисалы үчүн саска түшсөңөр, канча кыймылдасаңар, ылдый тартып кете берет, өлтүрөт. Негативдүү ойлор, претензиялар, наразычылык жалпы жашоо боюнча ачкөздүк бул ылдый тарткан ойлор экен. Бара бул мындай акчаны жоготууларга алып келет, жашоого оор болот, кризис болот, ден соолук кетет, анан эрте эле өлүп калат да адамдарчы. Экинчи толкун бул шүгүрчүлүктүн толкуну экен. Мен мындай өзүмдүн жашоомдо да байкадым. Бир учурда өзүм мисалы үчүн ошондой претензияларым көп болчу, жалпы эле баарына эле. Башка бирөөлөрдү күнөөлүү кыла берчүмүн, ачкөз болчумун. Анан Кудай болсо эң жакшы тарбиялач экен, мындай тарбиялап койду да. Көйгөйлөрдү берет, анан дагы нааразы болсоң, дагы көйгөйлөрдү берет, дагы берет, толуп туруп анан бир кезде таптакыр мындай жерге түшкөндө. Анан мен 16-жылы ошондой болгон. 16-жылы катуу кризис болгон. Анан бир кезде жаңы жылдан кийин Индияга жөн эле кетип калгам, эме билет сатып алып эле жөн эле, интернет жок, мени тааныбаган бир жака кетип калайын. Ошол жакта мен өзүм менен болом дегем да. Анан ошол деңиздин жанында эле отуралы, анан күнүгө күн баткан океанга батчу да. Анан Аравийский море депчи. Ошол жака батып кетчи. Анан ошол жакты карап, бир моментте ошондой бир эме ой келди да. Мен эмнеге наразы болуп атам депчи. Мен ушунча кооздукту өзүмдүн көзүм менен көрүп атам. Кандай гана байлык. Бутум, колум соо. Каалаган жака басып барам. Каалаган нерсени колум менен жасайм. Шамалды уруп атса океан жактан, мен ошону сезип атам. Ушундай эмелер, толкундарды угуп атам кулагым менен, же чымчыктар сайрап атканды угуп атам. Мен деген ошол кезде өзүмдү эң бай адам болуп сездим да. Анан эмнегедир ошол учурда мындай Кудай менен байланышкандай болдум да, айттым да, ушуга рахмат дедим. Ошону сезгеним үчүн да, түшүнгөнүм үчүн. Анткени ойлонуп көрсөңөр, мен өзгөчө эсимде бар, Индияда бир жерде жатат бирөө. Жөн эле ак чүпүрөктү ороноп алыптыр. Эң кедей экен да, эчтеке жок. Тамагы да жок да. Бирок жатып алып, мен биякта бизнестерим менен, ар кандай мүмкүнчүлүктөр менен, бирок проблемаларым менен келип алып депрессия болуп атам да. Индияда жүрөм депрессия мененчи. Тиги болсо жатат, жылмайып, жыргап жатат да. Анан жиним келип атат да, эмне жүр? Сенде эчтеке жок. Үй бүлөсү жок, эчтеке жок. Бирок бактылуу да, собака деп коем. Урушкум келип кетти да, эмнеге бактылуусуң дейчи. Анан отуруп алып, анан кийин деле бул мындай кандайдыр бир таасир тийди ошол кишичи, көрүп, эмнеге бул бактылуу болот деп. Анан кийин ошентип жана океандын жанында жатып алып, отуруп, эмени көрүп, өзгөчө аябай жакшы көрчүмүн күндү узатып. Анан бир моментте ошондой кийин деле ойлор болуп калат да. Ошол табият жалпы бул мен менен соодалашпай эле жашап атат да. Кийин Индиядан келип январь айында да туңгуч жакта жашачумун. Анан ошол жака
талаага чыгып алып кайра күн менен учурашайын дедим. Күн эме саат 5-те чыгып алып турмун. Кышында кеч чыгат, 8:30-9-тардачы. Анан чыгып тоңуп атам. Буягым баары эме болуп калды. Кыр басып кетиптир ужечи. Анан карап, анан караңгы еще. Анан күн ичине жарык кирип баштады. Анан биринчи мындай эмелери, нурлары атып баштады, мына көрүнүп атат да. Ушунча сүйүнүп атам да. Анан күтөм дедим. Бүгүн күн менен мындай учурашайын депчи. Анан бир кезден кийин нурлары мага тийди. Эшикте аябай суук, -15 болушу керек. Анан биринчи нурлары тийгенде могул жактары менен моундай кичине жылуулукту сездим да. Сезип туруп анан кайра ошол сезим келди да. Карачы, табият бизде эч кандай шарты жок эле. Күнүгө ошол күн мисалы үчүн күнүгө чыгат, күнүгө батат. Анан ал соодалашпайт да биз мененчи. Сен мага муну кыласың, ошол үчүн чыгам. Кылбасаң чыкпайм деп эметпейт. Бул кандайдыр бир эч кандай эрежесиз, эч кандай шартсыз сүйүү, мээрим. Мен ошондо дагы мына просто мына табияттан дагы ошону үйрөнүшүбүз керек экен дедим да. Биз деле бир нерсени жазып атсак, соодалашпай, үй бүлөгө болгон мамилем дагы ошондо өзгөрүлдү да. Анткени ага чейин мындай келинчегим менен мындай соода сыяктуу. Мен муну кылам, сен муну кыласың депчи. Анан ар кандай учурларда энергия өдө кетет, ылдый кетет. Ылдый кеткенде эки кишиники энергия ылдый кеткенде дагы ошондо көп уруштар болот да. Мен ошо өзүмдүн энергиямды жана өдө тарткан толкундарга гана болом деген чечимди чыгаргам. Анан келинчегимден деле мен оюмча аял затка негизи эле эркектерге караганда оорураак экен. Эмне үчүн? Анткени силерде мындай гормоналдык өзгөрүүлөр көбүрөөк болуп турат. Анан өзүңөр дагы аны башкара албайсыңар да, ал мындай ички бир башка процесстер болуп турат дегендей. Анан ошондой учурларда мен түшүндүм да, мен келинчегимди сүйөмбү же бул соодабы дегендейчи. Бул жөн эле кызматташуунун бир түрүбү дегендейчи. Өнөктөштүк дегендей. Аны өзүм айттым. Ооба. Мен сүйөм. Сүйүү эч кандай шартсыз болуш керек. Бир эле сүйүү бар да, ал шартсыз. Эгер шарттар бар болуп атса, анда бул сүйүү эмес. Бул менчиктин бир түрү болуп калышы мүмкүн да. Көп үй бүлөлөрдү мен байкайм, ошо менчик түрдөгү бул менин күйөөм, менин аялым, мага гана тиешелүү деп бир чектөөлөр аябай көп коюлат. Бизде сүйүү ишенимдин негизинде, бири-бирине болгон урматтоонун негизинде. Ошол үчүн мындай эч кандай жанакындай ишеним күчтүү болгондуктан кызганыч же башка толгон токой маселелер бизде үй бүлөбүздө жок да. Мен ошого аябай ыраазымын. Үйдө дагы балдар менен болгон мамиле дагы ишенимдин негизинде. Балдар келип сурап калат, мектепке барбай эле койсок болобу депчи, мисалы үчүнчү. Мен айтам, бул силердин чечимиңер, силердин жашооңор. Мага силер өзүңөргө керек. Мисалы үчүн келечекте жашооңор жеңилирээк болсун десеңер, көп кыялдарыңар болгон нерсени аткарам десеңер, анда азыр жеңилирээк, азыркы учурда мээңер жеңил баарын кабыл алат дедим да. Анда көбүрөөк окумга басым жасашыңар керек. Бирок эгерде жалкоолонуп атсаңар, барбай деле койгула. Бирок мунун кийин келечектеги кесепети силер кыйналасыңар жашоодо. Тандоо силерде деп коем. Анан отуруп алып, анан жо мектепке эле барачы деп коет да. Кыйнабайсың. Бар тигин мун депчи. Анан үй бүлөнүн ичинде дагы биз мындай милдеттерди дагы бөлүштүрүп алдык. Балдарыбыз тамак жасайт эртең менен. Анткени ал кичинекей балдар болсо деле, бирок үй бүлөнүн мүчөсү. Азыр башынан баштап көнсүн деп атам. Анткени коомдо дагы ар бир киши өзүнүн салымын кош керек. Анан ошондой нерселер бул ошол шүгүрчүлүк, сүйүү, ушул сезимдер дайыма сакталып турганда мен байкайм, жашоо жеңил болот да. Өзүң жакшы сезип. Өзүң да жакшы сезесиң, бактылуураак болосуң. Анан
24-жылы эсимде бар, жыйынтыктап атканда ишкер достор менен чогулганда баары эле жаман оор жыл болду тигинте мынте дейт. Мен болсо жакшы эле жыл болду го дедим да. Анан көрсө көбүнчөсү акча жөнүндө эле айтып атыптыр, көбүнчөсү акча жоготушуптур да. Мен деле санап көрсөм, мен деле аябай көп жоготтурдум да. Бирок ага маани бербептирмин. Анткени минимализм концепциянын негизинде акыркы канча жылдан бери, ошол 16-жылдардан баштап трансформация башталган. Мага көп мындай жашоого жеке каражат деле кереги жок да. Бирок көбүнчө тапкан каражаттарды коомдук иштерге жумшайм. Ошол үчүн өзүмө жеке велосипедим бар, бензинге акча кереги жок, мындай тамак аш деле мындай ал жактан, наверное, көбүрөөк кетет болуш керек салыштырмалуу. Бирок кайра эле бул өзүмө болгон мамиле. Мен өзүмдүн ден соолугумду жакшы карашым керек дегендей. Мурун аябай үнөмдөрчүмүн, бир учур болгон, өзүмдүн баарын үнөмдөйм. Ата энеме, туугандарга, коомго баарына бересиң. Өзүмдөн тырышчу экенмин да. Анан ошонун баары өзгөрүлдү. Бир учурда өзүмө көбүрөөк көңүл буруп баштадым. Баарын четке чыгардым, айттым мен өзүмдү эң жакын адам бул мен өзүммүн депчи. Анан өзүмө инвестиция кылып баштадым, ден соолугумду чыңдадым. Өзүмдүн бир кандайдыр бир жанакы өзүмө болгон баалоону көтөрдүм. Айттым мен татыктуумун депчи. Бир иретке алып келип алдым. Анан ошондон баштап мындай гармонияга келдим деп айтсам болот. Эң негизгиси ошого дейм, жашоодо. Ошого дейм. Сүйүүнү өзүңөрдөн баштоо да. Анткени көп учурда жана бирөө келип мен сени сүйөм деп айтса, эгерде ал киши өзүнүн сүйгөнүн билбесе, ал сүйө албайт да. Сүйгөнүн билбейт анткени. Ошол үчүн андай адамдарга мен ишене албайм да. Эгерде сүйөм деп, бирок ошол эле учурда өзүнө көңүл бурбаса. Бизде коомдо ошондой ооруларыбыз көп болуп атат тилекке каршы. Балдар менен ата энелердин ортосунда, балдар төрөлгөндө эле чоңойгондо менин баасын деп мындай эмени жүктү үйүп эле. Ал бала болсо өзү билбейт эмнени, мындай өзүнүн миссиясын таба элек. Өзү эмне, жашоонун маңызы эмне дегенди ойлоно элек дагы. Бирок төрөлгөндө эле ага жүктү үйүп салат. Анан анткени анын ата энеси деле ошондой болгон. Согуштан кийин көп аталар каза болгондо кичүү балдар атасынын ордуна жоопкерчиликти алып, кичинекей кезинде балалыкты жашабай эме болуп кеткен да, мындай алмашып кеткен да ролдорчу. Улуу муун болсо карып калганда кичинекей балага айланып калат. Анан кичинекей балдарда болуп тиги көңүлдү талап кыла берет, эркелейт, эметет да. Анан мен деле мисалы үчүн андай дисбалансты байкайм. Анан ичара, например, балдарыма эч кандай үмүттөрдү койбойм. Мондай кыласыңар, тигиндей кыласыңар. Силер өзүңөрдүн тандооңор, өзүңөрдүн жашооңор, өзүңөрдүн жоопкерчилигиңер дейм да. Ата энеме болгондагы мамиледе деле мындай көбүнчө кандай бир нерселер болбосун, аларды мындай туура, аларды кээ бир учурларда ата энелерибиз өзүн чыдап салат. Мен болду, бир возрастка жеттим, мен эркелейм, эчтеке кылбайм, мени багыш керек деп, анан ден соолугун карабай калышат. Анан аябай баткарып кетет да. Өзүнүн кереги жок сезип калат. Ошол үчүн эң жакшы инвестиция аларды саякаттатырып, аларды, например, машина алып берип койгон же үйдөн алар бактылуураак болбойт да. Бирок алар мисалы үчүн бир ошол жак аябай чоң бир бизнес ниша экен деп так ойлоп койдум. Улууларга болгон досуг, кантип убакытты өткөрүш керек. Мисалы үчүн мүмкүн алар чогуу бир жака улуу муун бир клубтар түзүп алып, бийлеп, музейлерге барып чогуу бир катышып, көп мындай кичинекей балдардын бала бакчалары барго. Ошондой эле эме улуу муунга дагы бала бакча сыяктуу кылып коюш керек экен деп койдум да. Алар барып Япониядан ошону байкагам. Бир нерсе менен алек болушат да. Эртең менен автобус келет экен, алып кетет экен. Бир күн кечке эс алышат экен, ар кайсы жактар парктарга барат, эме
конкурстарга кылышат ичара, тетиги спортивный конкурстар бири бири менен чуркашат, жыргап келип туруп анан кечинде кайра жеткизип коет экен, эс алышат экен да. Бизде ошол мындай үй бүлөгө болгон жактан көп нерсе азыр дисбалансты байкайм. Ошол эле учурда бул биздин ишкерлерге аябай сонун нишалар көп да. Азыр элестетип көргүлө, улумунга мындай алардын досугун кызыктуу өткөрө турган бир форматта бир ишкерлер азыр бизнестерин баштаса, менин оюмча аябай популярдуу болот да. Сон негизи сиз менен сүйлөшүп отурсак абдан көп сүйлөшүбүз керек болот, убакыт жетпей калат экен. Сөздүн аягында жана нерсени сурап кетейинчи. Сизди кайсы бир кытайлык актер окшоштурушчу, адашпасам, Жантабы дагы эле ошол сөздөрдү угасызбы, Шаолин деген? Угам, эми мен аны деле кайра эле кичинекей кезинен баштап эле көрүп калгам. Кичинекей кезинен баштап эле мени мындай Дуңганга окшоштура беришчи, туугандарымдын арасынан мени кореец деп айта беришчи. Анан буллинг деп коет го, буллингди кичинекей кезинен баштап өтүп, анан эме терим калың болуп калган да. Ал жактан көнүп калгам. Анан ошол үчүн учурунда могу Шаолин деп атканда деле мен аны өзүм тескерисинче пайдаланып, приколдорго тартып, эсиңерде бар болуш керек. Өзүм Шаолин монахтын кийимин кийип алып, мындай ал деле кандайдыр бир түрдөгү бренд. Анан өзгөчө Шаолин деген нерседе эгерде монахтарды карасаңар, алар руханий жагынан дагы, физикалык жактан дагы аябай өнүккөн адамдар. Ошол үчүн мен ага чычалабайм да. Ал аябай жакшы сөз. Тескерисинче жакшы кабыл алдым дейсизби? Анан эми жалпы албетте мындай ата энем койгон ат бар. Жакшы ат деп ойлойм, ошо Тилек. Анан ошол мен кичинекей мектепте деле мисалы үчүн кыскартып Тиля же башкача деп бир айтса деле көп жактырчу эмесмин да. Мен атым Тиля эмес, мен атым Тилек болду. Башка атым жок депчи. Ошол үчүн эгерде мындай өзүн сыйлаган адамдар болуп атса, бири менен мындай ичинен гармония болгон адам болуп атса, мен кадимкидей эле атым менен кайрылышат деп билем да. Бирок тийишип бирдеме кылып айтам десе, мен андай адамдарды деле кабыл алам. Ал деле коомдун мүчөлөрү. Мүмкүн тарбиясы кичине азыраак болуп калган болушу мүмкүн, бирок ал деле биздин коом, ал деле биздин кыргыздарыбыз. Буюрса бара-бара биздин коомдо ошо маданият өзгөрүлүп, билим жогоруланып, коомубуздагы мындай бири менен гармония боло турган коомго айланат деп ишенем. Рахмат сизге, Тилек мырза. Тилектериңизге жетиңиз. Чоң рахмат. Айткан максаттарыңыз ишке ашсын буюрса. Урматтуу көрөрмандар, биздин көчөдө подкастын көрдүңүздөр. Биздин бүгүнкү коногубуз ишкер, Мурдагай Чырба министри, МөМө өсүмдүктөрүн өстүрүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Тилек Токтогазиев болду. Менин аты жөнүм Бахар Хакимова. Саламатта туруңуз.